Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусундагы пансионаттарды 49 жылга ижарага берүү чечимин кабыл алды. Пансионаттар тууралуу өлкө башчысы 29 августта Facebook баракчасына жазган. Ысык Көлдүн айлана тегерегиндеги бүгүнкү күндө ушундай 15 пансионат бар болгон. Алар мамлекеттик же мамлекеттик мекемелердики эмес. Булар илгертен бери кароосуз калган же жакшы каралбай келет. Ушул пансионаттарда 49 жылга ижарага беребиз, инвестиция салам, мен алам деген ата мекендик байларыбызды чет өлкөлүк инвесторлорду чакырам. Келиңиздер, алыңыздар 3, 4, 5 жылдыздуу мейманканаларды сатып иштетиңиздер. Албетте салган инвестицияларды кыска убакытка кайра чыгарып аласыңар дегенден алысмын. Бирок 49 жылда 3-4 десе актайт деп ишенем. Эмнеге мамлекеттин акчасын салып оңдоп койбойсуңар деген жарандарыбызды угуп жүрөм. Кудайга шүгүр, мамлекетте акчабыз жок эмес бар. Эмне деген иштерде жазап жаткан учурубуз. Мамлекеттин акчасын узак мөөнөткө актай турган бизнеске салуу максатсыз. Баарын эсептеп чыктык, ошондуктан салбайбыз. Кимде ким кызыктырган болсо мамлекеттик мүлк фондусуна кайрылсаңыздар болот. Негизги шарттар алгандан кийин дароо инвестиция салып башташ керек. 3 жылдыздуудан жогору мейманканалар, коттедждер салынышы мүмкүн. 5 жыл, 10 жыл ичинде субернага уруксат жок. Калган маалыматтарды мамлекеттик мүлк фондунан аласыздар деп жазды Садыр Жапаров. Легендарлуу футболчу Рональдиньо Кыргызстанга бүгүн 29 августта келе турган айтылды. Бул маалыматты Бишкекте өткөн маалымат жыйында уюштуруучулар билдиришти. Белгилегендей, Рональдиньо бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 14:00 аэропортко конмокчу. Буга чейин Рональдиньонун Бразилиядан чыгуусуна тыюу салынганы айтылган болчу. Давай, бол тесте, өзү чыгыбай. Блогер Арген Асановго массалык иш-чараларды өткөрүүгө коомдук коопсуздукту камсыз кылуу эрежелерин бузган деп 7500 сом айып салынды. Бул тууралуу кечээ 28 августта 1 май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин Казакстанда белгилүү бир болайык телешоусу аркылуу таанышып, түтүн булаткан түгөйлөр Арген Асанов менен Аружан Бекешова социалдык тармакта гиф ойнотуп жатканы белгилүү болгон. Алар 26 августта саат 18:00 Ала Тоо аянтында элге 100 000 сомду таратып бермекчи болушкан. Бирок аянтка көп адам чогулуп, ызы чуу болуп кеткендиктен милиция кызматкерлери блогерлерди кармап кеткен. Милиция кызматкерлери тарабынан АА аттуу уулуна карата түшүндүрүштөр жүргүзүлүп, укук бузуулар жөнүндө кодекстин 138-беренеси массалык иш-чараларды өткөрүү убагында коомдук коопсуздукту камсыз кылуу эрежелерин бузуу боюнча протокол түзүлгөн. Ага ылайык 7500 сом айып салынды деп билдиришти милициядан. Бүгүн 29 августта Кыргызстанга футбол жылдыздары Ривалдо жана Людовик Жули келди. Легендарлуу футболчуларды аэропорттон уюштуруучулар жана күйөрмандар тосуп алышты. Эртең 30 августта Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Барселона клубунун легендалары менен Борбор Азиянын футбол ардагерлеринин беттеши өтмөкчү. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Орусиянын Москва облусундагы Сахарова миграциялык борборуна барды. Бул тууралуу кечээ 28 августта Акыйкатчы институтунан кабарлашты. Маалыматка ылайык Акыйкатчы аталган борборду убактылуу кармалып турган кыргыз жарандары менен жолугушуп, аларды кармоо шарттары менен таанышты. Бул мекемеде миграциялык мыйзамдарды бузууга шик саналып кармалган 209 кыргызстандык бар экени маалым болду. Аталган мекемеде Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузган үчүн кармалып, кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартылган жарандар дагы бар. Алардын айрымдарынын ишин Жаманбаева өз көзөмөлүнө алды деп айтылат маалыматта. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.